Бүгүн 6 февраль күнгө дүйшөмбү Талас облусунан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшелиева. Саламатсыздарбы? Алгач күнүн маанилүү окуяларынан кыскача. Быйыл Таласта 35 гектар жерге көчөт отургузулат. Өспүрүмдөрдү өнүктүрүүдө балдарга билим берүү борборлорунун салымы чоң. Ыктыярчылардын бир күнү. Алгач расмий кабарлардан президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. 2023 жылдын 6 февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайын деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Белгилей кетсек, Түркия жана Сирия очогунда күчү 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир катар имараттар кыйраган. Түркия жана Сирияда күчү 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталды. Маалыматка ылайык, Түркия жана Сириянын бир катар шаарларында имараттар кыйраган. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматына караганда 6 февралда таңкы саат 4:17-де Кахраман-Мараш провинциясынын Пазарджик аймагында күчү 7,4 балга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөө бир катар аймактарда: Адана, Анкара, Анталия, Газантеп, Кайсери, Мерсин, Трабзон, Урфада сезилди. Түрк бийлигинин маалыматы боюнча бир нече жолу кайталанган деп айтылат маалыматта. Жалпыга маалымдоо каражаттары кошумчалашкандай 34 имарат ураган Осман провинциясында кеминде 5 адам каза болгон. Сирияда дагы курмандыктар менен көп кабаттуу үйлөр ураганы кабарланган. Ал арада Түркияда кыргызстандыктарга консультативдик укуктук жардам көрсөтүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анталия жана Стамбул шаарларындагы башкы консулдуктары менен биргеликте курмандыктар жана жабыркагандарды, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын тактоо боюнча Түркиянын компетенттүү органдары менен иш алып барууда. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын январына карата Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге 9 миллиард 508 миллион 813 миң 293 сом салык төлөмдөрүн төлөгөн. Анын ичинен өндүрүлгөн алтынды сатуудан түшкөн каражат 6 миллиард 405 миллион 289 миң 672 сомду түзөт. Жергиликтүү инфратүзүмдү сактоо жана өнүктүрүү үчүн сатыктан түшкөн өлчөмдүн 2% чегерүүсү 2023 жылдын январь айына карата 680 миллион 571 миң 751 сомду түзгөн. Анын ичинен Талас облусунун өнүктүрүү фонду 340 миллион 285 миң 875 сом, Талас райондук өнүктүрүү фонду 204 миллион 171 миң 525 сом. Бекмолду айыл өкмөтүнүн өнүктүрүү фонду 136 миллион 114 миң 350 сом. Өлкөдө 2030 жылга чейин 90 миллионго жакын көчөт отургузуу пландалууда. Мындай маалыматты жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова билдирди. Көчөт отургузуу Жашыл Мурас улуттук программасы, ошондой эле Жашыл Кыргызстан программасынын алкагында ишке ашырылат. Ал эми Талас Токой чарбасы 2023 жылдагы жазгы көчөт отургузуу өнүктүгүнө жалпы 35 гектар жер аянтына көчөт отургузууну пландоодо. Сөз кабарчыбызда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров демилгелеген Жашыл Мурас өнүктүгүнүн алкагында өткөн 2022 жылы Талас Токой чарбасы тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Аталган Токой чарбасы 2022 жылга 20 гектар жер аянтына көчөт отургузуу иштерин пландаган болсо, жыл этегине чейин пландык иштери толугу менен аткарылган. Айыл өкмөттерге да, мекеме уюмдарга да 2022 жылы 7000ден ашуун көчөттү бергенбиз. Бизде бүгүнкү күндө көчөттүн 16 түрлөрү өстүрүлөт. Бунун ичинен хвойный порода деп коебуз. Бизде жанагы ийне жалбырактуу, анан жаз жалбырактуу дарактардын көчөттөрү, мындан тышкары жанагы бадалдардын, декоративдүү бадалдардын көчөттөрү өстүрүлүп келет.
Өлкөнүн климатын таза жана туруктуу сактоо максатында Жашыл Мурас өнөктүгү мындан арада салттуу түрдө жыл сайын ишке ашырылат. Талас Токой чарбасы дагы учурда жазгы көчөт отургузуу өнөктүгүнө даярдыктарды колго алган. Анын алкагында 222.500 даана көчөттөр отургузулуп даярдалууда. Алар айыл өкмөттөрүнө жана мекеме ишканаларга берилет. Көчөттөрдү бизде отургузуу жаз айларында башталат, эрте жаздарда. Ар бир айыл өкмөт Жашыл Мурастын алкагында иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бул боюнча биз районго дагы, Талас шаардык мэриясына дагы кайрылганбыз. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн керектүү өлчөмдө көчөттөрдүн кат жүзүндө маалымат беришкен. Мында сырткары Талас Токой чарбасы 2023 жылга 35 гектар жер аянтына көчөт отургузууну пландаган. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында 1,5 гектар жер аянтына ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуу каралган. Калган 33 гектар жер аянтына алма көчөттөрү отургузулат. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин берген маалыматына ылайык, өлкөдө 2022 жылы 8 миллион көчөт отургузулган. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулукту сактоо максатында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталган. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Талас регионалдык башкармалыгы мергенчилер жана балыкчылар коому менен биргеликте Бакай Ата районунун Нылды өзөнүндөгү кыргоолдорго жем чачуу иштерин жүргүзүштү. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Иш-чара жаратылыш койнундагы кыргоолдорду көбөйтүү максатында өткөрүлдү. Өспүрүмдөрдү өнүктүрүүдө балдарга билим берүү борборлорунун салымы чоң. Алсак Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борбору 1400 баланы акысыз окутуп жатат. Балдар кыздар тил үйрөнүү, компьютердик сабаттуулук жана башка иримдерге катышып, кошумча билим алышууда. Аталган борбордун пайдасы тууралуу кабарчыбыздын кийинки материалы. Дастан Орунбеков келечекте программист болгусу келет. Максатына жетүү үчүн эрте аракет кылып, мектептен тышкары кошумча билим алууда. Бир жылдан бери Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борборунун информатика иримдерине окуп, программалоонун жолдорун өздөштүргөн. Көп жумуштарда IT, компьютер болот. Жалгыз магазиндерде деле компьютер иштешет. Ошого үйрөнүп чыккан өзүм келечегиме. Азыркыча Python программалоо тилин үйрөнүп атканбыз. Будан тышкарда иштимаалык CSS теринде үйрөнгөнбүз. Дагы слайд дизайндар жасагандар. Мектептен деле көп нерсе үйрөнөм, бирок бияктагыдай эмес, бияк абдан жакшы үйрөтөт эжелер. Жана башка курстарына барам, английский. Ал жакта английский жакшы үйрөтөт эже. Раз, два, три, четыре. Билим берүү борборунда би ийримдери да бар. Тажрыйбалуу хореографтардын аракети менен аталган борбордун бийчилери эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарды багынтууда. Ар бир жаш жеткинчекке бийдин ыкмалары терең үйрөтүлөт. Мен чоңойгондо бийчи болгум келет. Мага бул жер жагат. 4 айдан бери келип жүрөм. Эже биздики жакшы үйрөтөт. Найди. Это кто? Жираф. Правильно, жираф. Борбор балдар кыздардын эрте өнүгүүсүнө дагы жардам берет. Мектеп жашына чейинки курактагы бөбөктөр келип, тамга таанып, санаганды жана окуганды үйрөнүшөт. Сабактарды кызыктуу өткөнгө бардык шарттар каралган. Мында 4 жаштан 18 жашка чейинки курактагы 1400 бала окуйт. Ичи жылуу жана таза. Эң башкысы баары бекер. Мындай мүмкүнчүлүккө ата-энелер кубанат. Орус тили курсуна келип атабыз. Келип окуп жүрөт. Жылыш бар. Пайдасы өтө эле чоң, жылуу, таза, жакшы. Эжекелери да ушундай камкор, балдарга жакшы мамиле жасашат, окутушат, аракет кылып атышат. Неберем да кичине жолго түшүп калды. Уюштурган жетекчилерге бардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз деле үйдөн карап турабыз, бирок бул жерде эжекелер жакшы, абдан жакшы. Ыраазымын айланай. Баластан балдарга билим берүү борборунда сүрөт тартуудан баштап, тил үйрөнүүгө чейин 14 ирим бар. Мындай шарттагы борбор жалгыз болгондуктан өспүрүмдөр Талас облусунун бардык аймагынан келишет. Мугалимдер окуучулар менен тыгыз байланышта болот. Окуучулардын саны
8-ден 10-га чейин ашпайт да. А мектептерде болсо класстарда билесиздер, бир 30-га чейин, шаар ичи 40-га чейин болуп кеткен учур болот. Бизде андай көрүнүш болбойт. Башы канзот айылынан этеги Түйтө Калин айылдарына келет. Ошол шарты жакшы болгондугунан байланыштуу келишет да. Эл аралык ар кандай конкурстарга барып катышып келет, кароо сынактарга. Ушул келаткан жуманын ичинде жакынкы аралыкта Индияга бий менен конкурска кароо сынакка барган жатат да. Бүгүнкү күндө Борбор президент Садыр Жапаровдун балдарды эрте өнүктүрүү боюнча демилгесин колдоп, жакшы шартта сапаттуу билим берүүнүн аракетин көрүүдө. Бул керек. Анткени бул бала мектептен тышкары келип өзүнүн билим деңгээлин, дүйнө таанымын көбөйтүшү үчүн мындай билим берүү борборлор керек. Мамлекеттик деңгээлде, анткени мамлекет тарабынан каржыланып, бул ата-энелерге жеңилдик болот да. Жеке платный акы төлөп катышкан конкурстарга караганда бул жерде бекер билим берилет, ошого байланыштуу ата-энелерге жеңил болот. Белгилей кетсек, борбордун шарттары мэриянын жана ата-энелердин салымы менен чыңдалган. Учурда билим берүү борборундагы бардык иримдер акысыз. Окутуучуларга айлык акы билим берүү министрлигинен берилет. Ал эми борбордун коммуналдык чыгымдарын Талас шаардык мэриясы каржылайт. Балдар кыздардын ар кандай сынактарга катышуудагы жол кире акыларындагы Талас шаарынын бюджетинен камсыздалат. Сыймок Барманов, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Мамлекетте жана коомдогу болуп жаткан окуяларга жакындан жардамын аябаган бул ыктыярчылар. Алар ар дайым ыктыярдуу түрдө муктаждарга акысыз көмөгүн көрсөтүп келишет. Талас облусунда ыктыярчыларды тарбиялап келе жаткан мыкты мектеп бул Улуттук Кызылай коомунун Таластагы бөлүмү. Аталган коомдо азыркы тапта 500гө жакын ыктыярчылар бар. Бул ыктыярчылар Талас шаарындагы орто мектептерде окуган окуучулар жана жогорку окуу жайларда билим алган студенттер. Алар билим алган жайынан сырткаркы бош убактысын Улуттук Кызылай коомунда өткөрүшөт. Мында алар ыктыярчылар туурасында маалымат алып, алардын негизги максаттары жана иш милдеттери менен таанышууга келишкен. Радбек Аязбеков азыркы тапта аталган коомдун жаштар канатын жетектеп, өзү сыяктуу идеясы көп демилгелүү жаштарга жардам берет. Айтымында ыктыярчылардын тобу коомдогу ар кандай маанилүү иштерде жана майрамдарда ар дайым жакшы көмөгүн көрсөтүп келишет. Кыргызстан боюнча Кыргызстан Кызылай коому ушу ыктыярчылар менен мындай системалдуу түрдө иш алып барган организация болуп саналат. Анан негизи биз ыктыярчыларды жаңы баягы жумушка дейбизби, негизи ыктыярчыларды кабыл алып жатканда бизде система обучения деген бар да. Ар бир алган ыктыярчыны биз окутуудан өткөрөбүз. Базовый тренингтер деп коет. Ушул биздин уюмдун тарыхын боюнча кантип жаралып калган. Негизи жерлерде биз алып барган жумушту эле жерде аткарып келишет. Мисалы, маалыматтык иш-чаралар болушу мүмкүн. Ошол эле тазалык иш-чаралары, башка өзгөчө кырдаалды алдын алуу боюнча дагы көптөгөн иш-чараларды аткарып келишет бүгүнкү күндө. Жаштардын негизи ыктыярчы болууга кызыгуусу баягы алда канча жогору. Мне 19 лет, я уже как волонтер 5 лет тут и достаточно уже опытный волонтер. Ильяс Турсунов учурда Талас мамлекеттик университетинде билим алат. Кызылай коомунда 5 жылдан бери ыктыярчы болуп иштеп келет. Бул милдет аны коомчулук менен аралашууну, сүйлөшүүнү жана өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жол ачып бергендигин айтат. Ал ыктыярдуу жумушту жасап жүрүп, боорукердикке, камкордукка жана жоопкерчиликке үйрөнгөндүгүн айтат. Бияка байкем алып келген, мен уже бияка ыктыярчы болуп жүргөнүмө 5 жыл болду. Башка адамдарды көрүп, мен өзүмдүн жанымда кошунам бар болчу. Ошого келип, кызыл жилеткачан ыктыярчыга келип жардам берип атканда мен да абдан мындай кандай десем, башкача болуп, мен да жардам бергим келип, адамдарга жардам берип салым кошкум келген. Жаңы келгенде мен аябай кандай десем, жабык адам болчумун. Элдер менен көп сүйлөшө албачумун. Өзүм эле өзүм жүрөчүм. Ыктыярчы бияка келгенде мен өзүм ачылып, өзүм потенциалдарымды, таланттарымды ачып, адамдарга жардам бергенде, көмөктөшкөндө, анан жумушту бүткөндөн кийин алар жылуу сөз айтып, рахмат айткандан кийин мен аябай жүрөгүм жылып калат. Ыктыярчылар ар кандай кырдаалдарда ыктыярдуу жардам кылган адамдар. Ал эми аларды тарбиялоодо Улуттук Кызылай коомунун Таластагы филиалынын салымы зор. Ушул тапта 500гө жакын ыктыярчылар бар. Таласта деле ушу
ошо 92-жылдан бери иштеп келе жатабыз да, ошондон бери. Андан кийин ыктыярчылар менен иштегенибиз негизи эле бул кыймылдын мааниси ошодо да, ыктыярчыларда да, анткени алар көптөгөн жумуштарды аткарышат, бекер кылышат, өздөрүнүн кантип десем желаниялары менен келип жардам кылышат да. Анан биз да айтабыз, бул биздин коом негизи ушул ыктыярчылардын поддержкасы менен кылынат депчи. Мамлекетке биздин коомубуз жардам иретін организация да, бул здравоохранение жагынан, өзгөчө кырдаалдар жагынан, социалдык департаментибиз бар, 3-чү жагынан, 4-чүсү бул өзүбүз өнүктүрүү башкармалыгы жагы бар да, ошондой 4 направленияда иштейбиз. Коом жүгүн кошо тартышкан ыктыярчылардын жардамы зор. Ыктыярчы болууну каалаган ар бир жаранда мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө жогорку класстын окуучулары ыктыярчы болуу менен өзүнө пайдалуу көп маалымат жана тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк алышат. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. 2023 жылдын жаңы окуу жылына балдарды мектепке электрондук каттоо 10 апрелден тарта башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, биринчи этапта балдарды мектепте жашаган жери боюнча каттоо жүрөт. Ал эми электрондук каттоонун экинчи этабы болжол менен июль айында башталат. Учурда билим берүү мекемелеринде биринчи класска кабыл алынуучу балдардын санын жашаган аймагы боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Темага кабарчыбыз токтолот. Соңку жылдары балдарды мектепке каттоо электрондук негизде жүргүзүлүп келет. Ал үчүн ата-эне Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан атайын иштелип чыккан мектеп чекит еду чекит gov KG сайты аркылуу арыз таштайт. Анда баланын жашаган жерин аныктаган аныктама, баланын көлүгү жана ата-энесинин паспорту, тандаган мектептин дареги жазылып толтурулат. Бул талаптардын бардыгы аткарылгандан кийин 10-15 күндүн ичинде электрондук почтаңызга сиздин балаңыз кабыл алынды же жок деген жооп келет. Бирден көп бала болсо, анда баланы кошуу баскычын басыңыз. Мектепке электрондук каттоо өсүздөгү жылдын 10 апрелинен тарта башталат. Кабыл алуу 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этапта мектепке каттоо жашаган жери боюнча жүргүзүлсө, экинчи этапта бош орундарга кабыл алуу башталат. Бул саамалык июль айында орун алат. 2023-2024 окуу жылдарында ушу биринчи класстарда кабыл алуу боюнча атайын буйрук келген. Бул жыл сайын ушул апрель айларында кабыл алчу, жакында ушул апрель айында да башталат. Бул катталууга ар бир ата-эне өздөрү баягы атайын сайтка чыгып эле катталыш берет да. Анан жылында былтырда 2 жолу кылышкан. Биринчи ошол ар биринин пропискасы боюнча кылышкан, анан кийин дагы бир август айларында, жай айларында дагы бир мүмкүнчүлүк берген, баягы башка сырттан келгендерге да. Мына ошол биринчи класска ошол орус тили болду деп болобу, кыргыз тили бардык ошол атайын кабыл катталып туруп анан кабыл алышат да. Квота атайын жылында министрлик тарабынан атайын бизге берилчи, ошол квотанын негизинен каттоо жүргүзүлөт. Быйылкы жаңы окуу жылында Талаш шаарындагы Камалбек Дарданов атындагы номер 3 мектеп гимназиясы биринчи класстар үчүн 3 класс ачат. Жалпы 90 окуучуну кабыл алуу пландалууда. Учурда жашаган аймагы боюнча балдардын саны тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ар бир жылдын март айында биздин мугалимдер бөлүнгөн, аларга өзүнүн участоктары обязательном порядке өздөрүнүн участоктарын кыдырып чыгышат. Биринчи класстарды биринчи биз эсептеп ошол жерде действительно ушул ата-эне биринчи класска бере турган баласы жашайбы же жөн эле формально жазылып алыштыбы бир күн мурун же бир ай мурун деген маалыматтарды жокко чыгарыш үчүн биз обязательно мугалимдер менен администрация иш алып барабыз. Бул боюнча өзүбүздүн территориябыздын окуучуларын, ата-энелерин полный изилдеп чыгып, анан ошонун негизинде квота берилет. Эгерде ата-энени өздөрү жашаган аймактагы мектептин билим берүүсү канааттандырбаса, шаар ичиндеги же аймактардагы каалаган мектептерди караса болот. Ал үчүн мектеп чекит еду чекит gov KG сайтына кирип карап туруусу керек. Сиз каалаган мектептин бош орун бар экенин билсеңиз, ал жака электрондук жазылуудан өтүп, тийиштүү документтерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал экинчи этапта ишке ашкандыктан июль айынын орто чейине чейин созулат. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Долдурбек уулу, Талаш шаары. Бакай Ата районунун Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектебинде жаш тынчтык куруучулар долбоорунун алкагында жаштар коопсуз миграция үчүн деген аталыштагы иш-чара өткөрүштү. Иш-чарага райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси, мекеме уюмдардын өкүлдөрү, ата-энелер, окуучулар жана район акиминин орун басары Эшим Качиев катышты. Сөз кабарчыбызда.
Балдарыбыз улам алдыга жылуу, тартиптоңдоо, таза жүрүү. Тынчтык Нуру клубу райондогу мектеп окуучуларынын арасындагы кылмыштуулукту жоюуга салым кошуп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жакындан жардам берип турушат. Бул күнкү иш-чарада миграциянын кооптуу көйгөйлөрү тууралуу сөз болду. Ушу балдарды башка бир багытта кызыктыруу, башка бир багытка, нукка буруу багытында иш алып баруу үчүн бул ушу клуб аябай жакшы иштерди көрсөтө алат экен да. Биз балдарды башка жактан өнүктүрө алат экенбиз. Анан ошонун негизинде эле азыр баарыбыз айтып атпайбызбы? Кыргыздын жарандык концепциясын ишке ашыруу дегендечи. Мына ошо клубтун ишин жогорку деңгээлде ишке ашыруу менен биз кыргыз жараны концепциясын да толугу менен ишке ашырууга көмөктөшөбүз деп ойлойм. IPD аркылуу долбоор ишке. Бакай Ата райондук эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Каныкей Бошкоева жаштар чет өлкөлөргө каражат табуу максатында барганы менен түрдүү кыйынчылыктарга кабылып жаткандыгы туурасында белгиледи. Жаштар коопсуз миграция деген теманы абдан актуалдуу тема бул азыркы күндө. Себеби көп жаштар мына азыр окууду бүтүп эле, даже бүтпөй деле кээ бирлер ошо кетип калышып атат да. Эч кандай маалымат албай эле ал жакта кандай болуп атат, трудовая миграция жанагы иш боюнча эч кандай маалыматы жок. Туугандар чакырды деп эле анан кетип калышып атат да. Ар кандай нерсеге кабылып калышып атат, терс нерсегечи. Кыргызстанда чет өлкөгө кетишкен жаштар өз укуктарын билбегендиктен ар кандай зордук зомбулукка кабылган факторлор көп катталууда. 4 мектептин 9-10-11 класстарын биздин маданият үйүнө чакырсак, сиздер барып миграция боюнча бизде иш алып барган бөлүм, билим берүү бөлүмү, тийиштүү мекемелерге кошо катышып, сиздердин өтүп аткан форумуңарга көмөктөш болуп, жайылтканга жакшы өбөлгө болот. Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектебинин Тынчтык Нуру клубунун курамындагы мугалимдер жана окуучулар райондун аймагындагы мигранттын үй бүлөлөрүнө барып, алардан кабар алып турушат. Жаш кыздарды баягы маалыматы жок, же болбосо жанагынтип документтерин тартып алып, акча берип, ошо менен башын байлап, анан ар кандай кулчулукка колдонгон. Андан тышкары кылмыштуулукка арналган аткаруулар дейт, акча берип коюп, ар кандай кылмыштуу иштерди жазат. Андан тышкары тилемчиликке саткан дейт. Анан мыйзамсыз сатып алуу. Мектеп окуучуларынын демилгеси менен өткөрүлгөн жаштар коопсуз миграция үчүн деген аталыштагы иш-чара район аймагындагы 22 мектепте ата-энелер менен биргеликте өткөрүүлөрү айтылды. Анын алкагында маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Бактыгүл Дүйшенова, Орозбек Бейшебаев, Бакай Ата району. Казакстан Республикасынын эл артисти Роза Рымбаева 2 күндүк концертин Талас элине тартуулайт. Ал үчүн Эрлан Шугурбеков продюсердик борбору колдоо көрсөтүүдө. Алдыда боло турган концертке чакыруу билетин бактылуу энелерге тапшырылды. Эскерте кетсек, Роза Рымбаеванын концерти 8-9 февраль күндөрү Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында өтөт. Ал эми ушул эле концерт 10 февралда Кара Буура районунда өтмөкчү. Казак Республикасынын эл артисти Роза Рымбаева өзүнүн жеке концерти менен Талас жергесине келет. Бул максатта Эрлан Шукурбеков продюсерлик борбору демилге көтөрүп, концертти уюштуруу иштерин колго алган. Учурда даярдык жаман эмес. Андыктан Казакстандын эл артисти 8-9 февраль күндөрү Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрда Таластын көрмандарга өз өнөрүн тартуулайт. Ошо энелерибиздин майрамына карата, жазгы майрамга карата Казак Республикасынын эл артистин алып келип атабыз, Роза Рымбаеваны. Буйруса бул жерге дагы биз атайын бүттүк Талас областу боюнча батыр энелер чакырылып атат атайын приглашение менен. Ошого бизге дагы көмөк көрсөткөн жогорку кеңештин депутаттары Марат Мураталиев, Дастан Жумабектер да бизди колдоп атат. Атайын ушу апалар чакыртып, атайын ошолор менен да чакыруу менен биздин чогуу бир совместный болуп атат да. Бүгүн концертке билеттер ойнотулуп, жеңүүчү апаларга атайын чакыруу билеттери таркатылды. Эрлан Шукурбеков Талаш шаарындагы бактылуу апаларды өзү аныктап концертке билет берди. 8-марта карата заранее уктатабыз апаларды. 8 февралда болсо Роза Рымбаев казак эл артистинин концерти болот, ошо сизге подарок. Бүгүн атайын бактылуу апа деген передача болуп атат, ошол сизге берип атабыз. 8 февралга атайын биз ушу. Бул өз концерт 1500 сомдук сизге подарок менен берип атабыз атайын.
Эми негизинде биз 1500 сомго концертке барбайбыз деле. Анан кийин мен үчүн бул күтүлбөгөн нерсе болуп атат. Аябай кубанычтамын. Чоң рахмат сиздерге. Концерт үчүн күтүүсүз билет алган апалардын кубанычында чек жок. Анткени билеттин баасы 1500 сом болгондуктан айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кылып атабыз бактылуу 7 февралда Роза Рымбаеванын концерти болуп атат. Сизге подарок. Ушуну аябай 2 сааттын эле. 1500 сомдук билет сизге подарок. Атайын биз энелер үчүн заранее куттуктап атабыз. Чоң рахмат. Байрамыңыз менен бактылуу номерге түш болдуңуз да, ошон үчүн. Даже мындай ойлонуп койгомда ошо биздин жаш кезибизде ырчы да болчу. Анан бул ырын угуп чоңойдук да биз. Анан ойлонуп аткам, неме барсак бирок билети кымбатыраак экен деп ойлонуп коюп аткам да. Бирок аябай баргым келген, жүрөгүмдөн баргым келген. Кудай менин немемди кабыл кылды. Рахмат силерге, чоң рахмат. Ооба. Эртең жана биринчи көрдүм афишасын жанан көрүп, биздин убагыбызда бул биз менен бирге чоңойгон Роза Рымбаева казактын жакшы ырчысы да. Биз баргыбыз келет, ошон үчүн жаштарга жакпаса да бизге жагат да. Бизге аябай жагат. Рахмат силерге. Айта кетсе, коңшу өлкөнүн белгилүү артисттерин чакырып, элге жагымдуу маанай тартуулоону Эрлан Шүкүрбеков ар жылы уюштурууну колго алган. Алсак буга чейин Кайрат Нуртастын концертин Талас жергесинде өткөрүп, элдин колдоосуна арзыган. Бул ирет Казакстандын легендарлуу ырчысы Роза Рымбаева өз концертин тартуулайт. Биздин Таласта билесиздер го, баягы концерт күнү келишет да, билет алып. Ага качан калбай калышы мүмкүн билет. Ошон үчүн баягы заранее алыш керек да, бул жерде орундуктар менен сатылып атат. 8-9-да драм театрда болот, Талас шаарында. 10-да Семетте кинотеатрында да болот, ал жерде да орундуктар менен сатылат да. Баары ойлоп атат, баягы жылуулугу кандай деп, жылуу бүттүк жерде условиясы менен Кировкада да жылуу болот, драм театрда да жылуу болот, атайын баары уюшулган. Ошон үчүн бүгүн атайын апалар үчүн деп, ушу бактылуу апа деп атайын апаларды чакырдык. Айта кетсек, Роза Рымбаеванын концертине даярдык кызуу жүрүүдө. 8-9 февраль күндөрү облустук драм театрда концерт өтсө, 10 февраль күнү ушул эле концерт Кара Буура районунда өткөрүлөт. Бегайым Асымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары. Жаш спортчу эрежеси эруш боюнча 3 жылдан бери машыгып келе жаткан Эмилбек Түлкиев Талас районунун Осмонкулов айыл аймагында жашайт. Эмилбек Түлкиев жакында Россия Федерациясынын Москва шаарында өтө турган өспүрүмдөр арасындагы эл аралык белешке катышууга даярдык көрүп жатат. Мен эң эле чоң ийгилигим бул 2021 жылы Сколь облусунда Кыргызстан бербети деген чоң турнир болгон, международный. Ошол турнирде биринчи болгон, 45 килограмм салмакта. Ошол мен үчүн чоң болгон. Анткени машыкканыма бир 5-6 ай болду эле, ширле чоң турнирге катышып, бүтүп кетиш оңой болгон эмес. Алдыда максаттар көптөгөн ийгиликтерге жетип, Кыргызстандын желегин башка мамлекеттерге көтөрүп, башка өлкөгө таанытуу. Кыргыз Республикасынын спорт чебери машыктыруучу Сатай Жаманкулов Талдыбулак айылындагы жаштарды эрежеси эруш спорту боюнча машыктырат. Жаш тарбиялоочулар бул спорттун түрү боюнча республикалык жана эл аралык белдештерге катышып жатышат. 66 жаштагы Сатай Жаманкулов өзү да ардагерлер арасында өтө турган таймашка даярдык көрүүдө. Жакында Москвада чоң эл аралык турнир болуп атат. Буюрса ошого катышсак деген тилегибиз бар. Анан бир 14-15 жаштагылар болот. Анан 17-ден жогору, 60-тан жогоруда ветерандар. Анан берден үчөө барып келсек деген, катышсак деген оюбуз бар. Мен мисалы азыр 55 килограммда Түркиев Эмилбек жакшы көрсөтүп жүрүп, 55 килограмм салмакка даярдап атам. Жакында Россия Федерациясынын Москва шаарында өспүрүмдөр жана ардагерлер арасында эл аралык мелдешке өткөрүлөт. Бул мелдешке башка мамлекеттерден да спортчулар келип күч сынашат. Мен ушул залда 2 жылдан бери катышам. Бул жакта көптөгөн рукопашный бой боюнча турнирлерге катышып көптөгөн ийгиликтерге жетишкенбиз. Энди алдыда дагы көптөгөн максаттар бар. Келечекте ММА боюнча катышканга жөндөмүбүз бар.
Акыркы жылдары эрежеси эруш спорту жаштарды кызыктырган дүйнөлүк деңгээлдеги спорттун катарына айланды. Жылдан жылга өспүрүмдөр бул спортко тартылып, ар кандай мелдештерге катышып, өз чеберчиликтерин көрсөтүп жатышат. Орозбек Бейшабаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району. Талас медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушун менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Саламатта болуңуздар.